Кыргыз элинин жомогу жалгыз көздүү дөө. Илгерки заманда тоолордун тереңинде коркунучтуу дөө жашачу. Анын бир эле көзү бар болчу. Бирок ал көз чагылгандай чагылышып, жүрөк ушун алчу. Күндүн биринде дөө көзүн ачып, күчүн көрсөтүп тоодогу чоң ташты көтөрдү. Жер титиреп үңкүр жаңырды. Бул окуяны тоо этегинде жашаган эл укпай калган жок. 2 жаш мергенчи чебер жана тайманбаган алыс тоолордон дөнүн угуп кабатыр боло башташты. Алар алгач элге кайтып болгонун айтып беришти. Айылдын чоңдору чогулуп кеңеш курушту. Бул дөө жинденсе айылга түшүп келет. Бир чара көрүшүбүз керек дешти. Ошондо 2 мергенчи ыктыярдуу түрдө элди коргоого убада беришти. Алар таң атпай сапарга чыгышты. Колдорунда жаа, куш найза, жүрөктөрүндө эрдик. Алдыда эмне күтүп турганын билишпесе да, артында эл бар экенин билишчү. Бир топ убакыт өткөндөн кийин дөөгө капысынан туш келишти. Дөө каардана кыйкырып, алар качууга аргасыз болушту. Алар тоо боруна жашынып, түнкүсүн от жагып план түзүштү. Эртеси күн чыга электе алар дөө тарапка бет алышты. Дөө аларды күтүп тургандай эле, көздөрү беттен бет жолукканда убакыт токтогондой болду. Бирок таң калыштуусу дөө алардан чөчүдү. Анын деми бузулуп, артка чегине баштады. Ал жада калса колу менен башка тоону көрсөтүп, ал жакта башка дөөлөр бар экенин ишарат кылды. 2 мергенчи анын айтканына ишенип, жолун улантышты. Алар суу өтө турган жерден кечип өтүп, терең капчыкайга киришти. Бир маалда алыстан бир нече дөөлөр көрүндү. Дөөлөр коркунучтуу үндөрдү чыгарып, алардын артынан түшүштү. Эки мергенчи качып, тар жолдор менен кутулууга аракет кылышты. Арттарында таштар солкулдап, дөөлөр жакындап келе жатты. Кызыл чепкенчең мергенчи токтоп, жаасын тартып дөөнү көздөй атты. Жебе көз көзүнө тийип, чоң дөө бакырып жыгылды. Башкалар болсо токтоп, артка чегинди. Жараланган дөө жерге отуруп, үнсүз көзүн кармап турду. Анан ал ыйлап жиберди. Анын көз жашы менен кошо тоодо тынчтык пайда болду. Эки мергенчи дөөгө жакындап барышты. Жебени акырын сурууп чыгып, алар сүйлөшүп, эми салгылашуу кереги жок экенин түшүнүштү. Дөө тынч отурду, башын шылк кыйып, өкүнгөндөй болду. Эки мергенчи ага боору уруп, куралдарын түшүрүштү. Ошентип алар чогуу от жагып, тамак жешип, дөө биринчи жолу жылмайды. Ал бир аздан кийин ордунан туруп, колун көтөрүп, ыраазычылыгын билдирди. Анан дөө ыртка карабай, жалгыз тоо тарапты көздөй кетти. Адам болгондой тынч басып, көздөн кайым болду. Эки мергенчи айылга кайтып келишти. Эл аларды кубанып тосуп алды. Бул күндөн баштап элде тынчтык орноду. Ушул менен жомок аяктады. Жомок боюнча оюңар менен бөлүшүп кеткиле.